sokuru, gözün sokurundan da caman. Ata babalardan kalgan yurttu barktap, saktap, keyinki muğundarga ötkörüp berүү namıskoy elderдің милдети. Kör düynönün kulu olun, ötön elge жағынған, ödөнü sokur el uzar satkındarga, kutlu жерибизди терс etmeyli. Elimiz için, жерибиз için, meken için arramızımızda beken karmayla. Kuday Taalam özü koldusun. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. Biz Баткен областында Кулунду айыл өкмөтүндөбүз. Кулунду айыл өкмөттө Кыргыз Республикасынын президенттик ордуна талапкер Адахан Бадымаров Кимсанбаевич менен Кулунду айыл өкмөтүнүн эли жолугушууда. Элдер келип атат. Бөлүшүңүздөр. Бүгүнгү сапарыбыз мына Кудайым буйрса ушул Кулунду айыл өкмөтүнөн башталат. Bölüşünüzdür. Elder gelip atat, girip başladı. Oşto ayağınday geçinde kar jağıp atkan. Bu jakta kar jok. Бирок biraz gün soğuğurak. Şimdi кандайдыр bir суроолор болгон болсо бериңиздер. Мен кагазга жазып жеткиргенге аракет кылам. Кайсыл жерден, ким каяктан суроолорду берип атат, аты жөнүңүздөрдү жазып, кайсыл жерде берип атасыздар, айтсаңыздар. Суроолорду дагы жазып жеткиргенге аракет кылабыз. Samettin oğlum Madali. Assalamualaikum. Aleykümselam. İyilikler olsun. Allah'a emanet olun. Oh. Alo. Alo. Oh. Aleykümselam. Ben Баткен жақта жүрмін, Баткенде. Застепкасын тапшы да өске. Мен табамайды. Aha. 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 Men Баткенде жүрөм, Баткенде. Ооба. Мен сізге біраздан кейін өзім çalам. Телефоныңызды өшіріп қойыңыз. Хорошо? Все, хорошо.
Хорошо, макул. Түшүндүм. Мен мына ушундай бүтүндөй жолугушууларды силерге түз алдырып алып бергенге ушундай неме болуп атам да, көрүп атам ар жерде, мына түз алып берип атам да, көрүп атасыздар өзүңүздөр дагы. Бизде ушу түз эфир эч кандай бир жасалмалуу же бир эч кандай эч нерсе жок. Рахмат, Медина. Түз алып берип атам. Бизде автобус менен, ошол эле соц тармактарда жүрөт, спринтерлер менен, башка айылдардан же башка райондордон бери көздөй ташыган эч кандай эч нерсе жок. Бизде ким болсун өзү чын жүрөгүнөн келип аткан адамдар бүт баары. Көрүп атабыз, кээ бир талапкерлердин ушундай аябагандай ташып атат. Автобус, маршрутка, ушундай немелер мененчи. Бизде ушундай нерсе жок. Ошол графиктер айтылган, анан ошол жердеги өкүлчүлүктөр десек туура болот, же кураторлор десек туура болот. Ошондой адамдарга биз байланышлуу эле, ошону менен эле мындай келип атабыз. Эч кандай мындай айылдан бир айылга, бир райондон бир районго дегендей жанагындай аябагандай шаан шүкөт менен болуп аткан ушундай нерселер жок. Ошон үчүн дагы мен мына алдын ала башталгыч сыктан тартайын деп сыктан тартып атам. Эми бул айыл жери кандай Турсунбай, кандай энем, Аллах колдосун, сапарыңар байсал болсун. Амин, амин, рахмат. Чын жүрөктөн келаткан колдоочуларыбыз. Биз ушул кыргыздарда бир мына жерлердин баарын кыдырып көрүп атабыз. Мен өзүм дагы мына Facebook'tu көп колдоном. Соц тармактардан. Кечээки эле биримдик мекеним Кыргызстан деп жүргөн биздин бир ортодогу катмар бир топ бар. Ушундай азаматтар. Ушул адамдар аябагандай азыр бир башка бир талапкерлерди колдоп, кечээ эле башка, бүгүн эле башка бир ушундай да. Ушундай мен өзүм мына көрүп атам, кечээ мына Ошто өзбек улутунда ошондой эле дагы бир башка улуттагылар, мына Чүй Бишкекте дагы биздин көп улут жашайт. Башкача да алардын мындай немесичи, мындай биз кыргыздар мындай бир тентек балдардын мындай карап отурасың го, мындай жөн не кыларын деле билесиң, не кылат экен деген сыяктуу мындай карап отурасың да. Ошонун сыңарындай эле биз ушул сыяктуудай болуп бараткандайбыз да. Ушундай бир бул эме мен Адахан Кимсанбаевдин эле ажоо болушуну каалап аябагандай мындай фанат болуудан же бир мындайдан мен фанатмын дегенден да алысмын да. Биз бул президент ажоо деген сөз бул Аллахтын каалоосу менен болго турган нерсе да. Ошон үчүн өтө мындай аша чаппасак, башка улут же бир башка мамлекеттер эми турсун, ушу Кыргызстандын ичинде жашап аткан 86 ашык улут жашап аткан болсо, ошол башка улуттагыларга шылдың болбосок да. Ошолорго шылдың болбосок, ошон үчүн өтө абайлап мамиле жасайлы. Урматтуу бир туугандар.
өтө кылдат мамиле жасайлы. Биз аз гана Кыргызстандын ичинде жашаган кыргыздар, анда жарымы мигрант сыртта жүрөт. Ошон үчүн өтө абайлайлы. Калдарбек Омекеев, саламу алейкум. Ва алейкум салам. Кулунду, Баткенден Кулунду деген айыл өкмөтүндөбүз. Кулундудан Москвага салам. Ошон үчүн айрыкча мына Кыргызстандын ичинде мүмкүн биз жүрүп билинбейт чыгар. Бирок өзүнүн ушул айылынан же өзүнүн көчөсүнөн чыга албаган кээ бир азаматтар телефондун артына бекинип алып, ар кандай өтө аша чапкандарды көрүп атабыз. Эми биз бул шайлоону бүгүн эле көрүп аткан жокпуз. Же бул шайлоо биздин Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткан жок. Мындай учурлар бизде болгон. Шайлап эле келе жатканбыз, шайлоолорго катышып келе жатканбыз. Акаев, Бакиев, ушул эле убактылуу өкмөт Отунбаева, Атамбаев 2,5 жыл, 3 жыл мурун ушул эле Жээнбеков баарын эле көрүп келе жатабыз. Ошон үчүн азыркы башка бир талапкерлердин фанаттары аша чаппагыла. Кыргызстанда биринчи жолу эмес бул шайлоо. Ошон үчүн өтө мындай кылдат абайлап мамиле жасайлы. Эң негизгиси кыргыздар бири-бирибизге өтө мындай абайлап, бири-бирибизди аяп дегендей ушундай мамиле жасайлы. Сразу эле мындай каргап, шилеп, ушундай бир аябагандай ачуу адам көтөрө алгыс сөздөр менен неме кылгандан абайлайлы, өтө абайлайлы. Саламатсызбы? Жакшысызбы жеке? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сиз бияктасызбы? Жакшы, рахмат. Бишкекте сиздин аябагандай көп тамактарыңызды ичип. Бул жактан деле эме кылгам. Ашкан ачкан бирөөнүкүн арендага алыпчы. Ошону эметиш керек болуп атат. Өзүң кантип иштеп атасың? Биз Адаган Кипсамович менен азыр чогуу жүрөбүз. Турсунбай Баатыр, иним сага Алла таала ыраазы болсун. Рахмат, калымат ака. Сиз канча жыл Бишкекте жүрдүңүз? Анан азыр бияктасызбы? Мен 25 жыл Бишкекте жүрдүм. Повар болуп иштеп. Азыр эми Атайлардын казыгын таап деп кайра келдим, элим жериме. Өзүңүздүн элиңиз жериңизге. Бул жакта кандай? Жакшыбы? Бул жакта айылда жумуш, иш жакшы элеби? Эми азыр пока убактынча эле кайра качтабы Арканын алдабы таможня бар го. Ооба. Тажикстан менен Кыргызстан аралыгында ошол жерден башканы арендага алып иштеп атам. Баягы эле өнөрдө. Ошого алып ошону арендага алып иштеп атам. Жакшы эле болуп атабы иштериңиз? Жакшы эле. Жакшы. Болот. Жакшы жеке. Сизди мына бүтүндөй ушу Facebook тармактагылар көрүп атат. Бул жакта мындай азыркы шайлоого карата мындай азыр учурдун талабы шайлоо деген. Кимди шайлайын деп атасыз? Şu elibizge kүйө турган бир чынчыл бир адамыбыз келсе болду бизге. Адам баласы бардыгы бирдей. Бирок бардыгы жүрөгү таза, Аллахтан корккон, бул Аллахтан негизи бул журтубузду ойлогон, могу кризистен чыгарып кеткен адамдар болсо бизге бар деп да. Бардыгы президент. Бирок таза иштеш керек. Туура. Элин ойлош керек. Обещанияны айтты, жасаш керек, ошол. Туура. Бизден баягы айтылат го, бул эми ажоо бул Аллахтын каалоосу менен болчу. Биз пенде себепчүбүз да. Ооба. Чөчүмдөй аябай. Бизде азыр ушундай кыйын кырдаал, анан ушул Баткен дегенде эле биз ал баягы биздин эң кыйыны могу чек-арада. Чек-ара эле мындай биз сразу эле көзгө элестейт да Баткен дегенде эле ушундай. Март апрель болду биздин тажик кыргыздар баягы бул жакты мындай көрбөгөндөр башка жактарда жатып алып телефондун аркасында эле кыйын болот. Мына азыр бүт мен ушу сиз айткан чек-ара ушул мынакей кыдырып көрүп келе жатабыз да. Кудайым буйрса мындан кийин дагы 2 жерде жолугушубуз бар. Бүт көрүп келе жатабыз ушинтипче. Жакшы жеке, ишиңизге ийгилик. Бала-чагага салам айтыңыз, тынч болуңуз. Рахмат. Азыр бул жакка кириңиз. Макул буйрса киребиз. Мен кокус эле келип калгам бул жаккачы. Макул буйрса. Жарым саат, 1 саат бияктан эме болот азыр?
Жұмыстарын бітірем, қара келем. Мақұл, сізге рахмат. Қалды бер. Bilmiyorum, şu mixlerden sonra. Hayırlı aksakalları güreşler. Biraz ertereyip bulgan üçün айыл-жеринде мелдин бардыгы опат ушундай неме менен мал жайына жайгап дегендей шашпай келе жатышат. Аксакал кишилер саламатсыздарбы, келиңиздер. Кайрат Музуралиев алга Атымаров дейт. Күн суығырақ ауа. Күн суығырақ. Жібек Мырзабеков. Мырзакеев. Azondasın. Ay. Ben şirkette oldum. Gelin de. Hadi başladım. Мына бул кишилер өздөрү чын жүрөктөн келип аткан колдоочулар. Алдабек Омекеев, рахмат сизге. Дагы бөлүшүңүздөр. Эми бул үгүт ишинде ушундай келип эл менен чогулуп, эл менен ушинтип кеткен бул аябагандай жакшы көрүнүш негизинен. Бирок ушул мен ойлойм, мындай ортодо бир жасалмалык, ушундай бир нерселер болбосо да, мындай уккан эл, мындай чын жүрөктөн өздөрү келет. Анан биз ушул өтө эле бир аша чаап, ушу шайлоо, ушул Кыргызстанга дагы бир өтө чоң сокку берип, ушундай бир жамаат бир коктук олотко ушундай бир бөлүп салды да, ушул шайлоо деген көрүнүш дагы мен өзүм ушундай ойлоп атам да. Талайбек Эргешов, Баткен ооба Кулунду айыл өкмөтүндөбүз. Assalamu алейкум, Кадамжайда качан болот жолугушуу? Кадамжайда Кудайым буйрса эртең болот жолугушуу. Ошон үчүн кайдыгер болбой, бири-бирибизди колдоп, биз кыргызбыз, биз bir elbiz, bir yurtbuz, bir mamleketbiz. Şayloo деген бул тандоо, ал жүрөгүнөн эл өзү тандайт. Кимди шайлайт, ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Ошон үчүн кайдыгер болбойлу бири-бирибизге. Мен бүгүнкү күндө 18 талапкер болгон болсо, 18 талапкерге тең мен кайдыгер болбойм, мен лайкты басып коем. Жакшы сөздөр болсо, мен сөзсүз түрдө комментарий жазып коем. Каргап, шилеп, бир ушундай нерселерден мен алысмын, негизи мен өзүмдү ойлойм. Өзүм жөнүндө айтып берейин. Кайсыл талапкер болсо, мен ал кишиге мындай, биз кыргызбыз. Ошон үчүн мен кайдыгер болбойлу деген нерсени айткым келди да сиздергечи. Алмаз Кыдыралиев, мен Садыр Жапаров бирди шайлайбыз. Эми көптүк түрдө айтпаңыз, өзүңүз жөнүндө гана айтыңыз. Шайласаңыз шайлаңыз. Ал сиздин укугуңуз, ал сиздин тандооңуз. Ал нерсеге мындай бул жака мындай неме кылбай эле коюңуз. Махинур
Исфанага качан? Исфанага Кудайым буйрса ушул жолугушунан кийин Исфанага барылат. Андан кийин мен дагы мындай эскертип кетем. Жаман комментарийлер жазылган болсо, мен сразу өчүрүп салам бул жактан. Алмаз Кадыров, Адахан аман болсун, өтпөйт, ал кечирип койгула гарантия дейт. Андай көз ачыктык кылбаңыз. Сизге да жооп берүүчүлөр чыгат. Ошол азыр комментарий жазат сизге. Эми ушинтип жазып, бияка мындай ушул нерседен мындай бир не аласыз? Бул не деген жапайычылык? Бул жерде Садыр Жапаровдун жолугушуусу болуп аткан жок да. Бул жерде Адахан Кимсанбаевдин жолугушуусу болуп атат. А эмне бияка жазып атасыз? Түшүнбөйм менчи. Мына мен түз эфирлерге чыгып атам, түшүнбөйм ушундай. Эми Садыр Жапаровду жаман деп эч ким айтып аткан жок. Садыр Жапаровду бир кокуй деп эле бир барган жерде мындай эч ким аны бир катуу сөз айткан жок. Кудайга шүгүр, ал кишинин өзүнүн колдоочусу бар. Адахан Кимсанбаевдин өзүнүн колдоочусу бар. Арыстан Алайдын өзүнүн колдоочусу бар. 18 талапкердин өзүнүн колдоочусу бар да, өздөрүнө ишенген үчүн чыгып атат. Дагы чыксын кыргыздын эр азаматтары. Кызыктай калппыз, ушундай мен түшүнбөйм. Жапайчылык сөздү фильтрлеп сүйлө деп кайра акыл өтөсүң да, сен бул жака эмне жазып атасың андачы? Бул жерде Садыр Жапаровдун жолугушуусу болуп аткан жок да. Бул жерде Адахан Кимсанбаевдин жолугушуусу болуп атат. Жомок Муратбек. Сеники эле аябай жомок эмес немеле бир аңгеме укмуш сонун экен. Качан кереги бар ушинтип? Адахандын орду түрмөдө. Кагылайын кыргыз. Бирөөгө жамандык тилегенче өзүңүзгө амандык тилейличи. Эмнеге Жапаровго кошулбай жатат Мадымаров? А эмне үчүн Мадымаров кошулбай жатат? Жапаров Мадымаровго кошулбай жатат? Адахан эмне кылды ушул маалга чейин? Адахан Мадымаровдун кылганын Кудайым буйрса, бул киши келип калса, Сема Бурканов чогуу көрөбүз эмне кылганын. Мен бирөөгө адвокат болгондон алысмын. Не кылып койду, анан эмне кылат? Анан эгерде андай сөзүңөр болгон болсо, келгиле, мен өзүнө жолуктурам, эмне кылган жөнүндө айтып берет. Ушул эле мына мага чалгыла, ушул немеденчи, Личкадан. Келгиле Баткенде, Бишкекте болсоңор, мына Бишкектеги жолугушуу, Кыргызстанды үстүрө кыдырабыз. Кайсыл жерде болгон болсоңор, ошол жерде айткыла, ошол жолугушууга келгиле, мен өзүңөрдү жолуктурам. Сурооңор болсо, ушундай бир каргап шилеген сөзүңөр болсо, өзүн айткыла. Эмне кереги бар, жөн эле бирөөнүн күнөөсүн көтөрүп, өзүңөрдү күнөөгө батырып, эмне кыласыңар ушинтипчи? Ушундай силер деле бирөөнү каргап шилеп, бирөөнү ушундай кылсаңар, силерге деле өзүңөргө жараша ошондой жооптор чыгат да. Өзүңөргө өзүңөр ушинтип эмне кыласыңар? Колдогула, колдойсуңарбы? Колдогула. Бирок адамча колдогула. Бирөөнү каргап шилеп, бирөөнү жамандап, анан бирөөнү колдогондун бул кереги жок. Антип колдогондон көрү колдой эле койгонуңар жакшы. Алмаз Кыдырбаев көрөбүз. Көрөбүз, эми баарыбыз эле көрөбүз. Сен экөөбүз эле эмес, акеси. Бүтүндөй кыргыз эле ошону күтүп отурат. Кудайым буйрса, мына 10 январда ушу шайлоо тынч өтсө деп, элдин баары ошону көргөнү отурат. Элдин баары ойногондон, ушундай суулукта, бул жактарында ойногондон жүргөн жок. Акылдуулуктун кереги жок биякта. Эми Адахандын сөзүнө тойбой койдуңар. Эми сен тойгон болсоң, анда кирбей эле кой, көрбөй эле кой. Туура айттың. Биз ошол той электер, ошол тойгончо угабыз, көрөбүз. Эмне кыласың ушинтип? Туура, мен бөлгөн жокмун. Мен 18 талапкерди тең, чыныгы кыргыздын эр азаматтары. Азамат бардыгы кыргыз. Колдошубуз керек.
Башка 86 улуттан эч ким жок. Мына чыныгы кыргыздар, чыныгы кыргыздын уулдары, чыныгы кыргыздын эр азаматтары колдош керек. Маданияттуу болгонду үйрөнөлү. Урматтуу колдоочулар, урматтуу кыргызстандыктар. Шилеген киши жок болгонун айтып атам. Ыймандуу адамдардын бир үйгө элди чогултуп, алып жамандап, колго келип алып киргизбей койду деп жаман катындай бөлүп. Эми Кудай сактасын. Аял киши бул аял киши да, анан эркек киши. Бул катын деп сразу эле мындай кылган бул туура эмес. Көлгө чынында барган жок. Бирок ошол көлдө ушундай уюштурган уюштуруучуларды, ошол силерге окшогон же ошол талапкердин колдоочулары ушундай ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болгон үчүн, өрттөп кетебиз үйүңөрдү, мынтип кетебиз деген сөздөр болгон үчүн ал чындыгы бар, чындык болгон үчүн айтылып атат. Эми сен өзүң деле акылдуу сезе бербейби акеси? Сенден дагы акылдуулар бар экен, ошондой сөздөр болгон үчүн анан ошондой сөздөр айтылып атат. Калдарбек Омакеев, сиз азаматсыз мына, чыныгы көлдүн ысык көлдүн, чыныгы мыш ысык көл үчүн күйгөн чыныгы патриот жигитсиз. Кудайым буйруса, Кудайым буйруса. Ана кандай сүйлөйт? Сапаттуу адам ушундай сүйлөйт. Кандай сүйлөйт? Кандай сүйлөш керек? Чындык жок. Билебиз, чындык жок экен. Ошо чындык болобу деген үмүт менен жүрөбүз. Сиз дагы, биз дагы баарыбыз. Үмүтсүз бир шайтан. Алмаз мырза, сиз капа болбоңуз. Мен сизди группадан четтетем. Ушул түз эфирден. Жаман сөз сүйлөгөндөр Кудайдан корккула. Сиздер Мадымаровдек болуп иштеп көргүлө. Анан сүйлөгүлө. Азаматсыз. Нуралы Рахимович маданияттуу жазганга неме кылайлы. Алардын ушундай кандары кызып кетип атат окшойт. Ушундай ачуураак сөздөрдү укканда. Дастан Токтоназаров. Денсаулыктарың жакшы экен? Биз мына сенин кичимекениң туур өскөн жериң баткенде жүрөбүз. Так, бөлүшүңүздөр. Биз мына башталып калды. Азыр мына Мукан Мырзалиев бизди мына Бакыт акебиз өзү мына өзүнүн YouTube каналынан Санкт-Петербургтан келип ушул Адаган Кипсанбаевдин жолугушууларыны бул киши дагы түз жеткирип атат. Рахмат сизге. Кыйналган жоксузбу? Үшүгөн жоксузбу? Жок, баары жакшы. Бул жерде менин операторым Мегаком байланыш аябай начар болуп, мен түз эфирге чыга албай калдым. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр телефон тияка камераны коюп койдум. Буйруса ошол тартылган запистерди барар менен ушундай байланышы бар, антеннасы бар жерге барганда сиздерге жеткизүүгө аракеттенемин. Калган хатка бүгүн ушул жерде абдан өкүнүчтүү болуп турат, ушу Мегакомдун начар иштеп жаткандыгы. Бактыге дагы мен сизден бир нерсе сурайын деп атам. Мына сиз өзүңүз дагы ушундай чагылдырып атасыз, көргөзүп атасыз, жерлерде чагылдырып атасыз да. Бирок бүгүнкү күнү ушул биздин Кыргыз Республикасында президенттик ордуна талапкерлерден 18 кишинин бирөөсү Адаган Кипсанбаевич, андан сырткары 17 киши. Бирок ошол эле интернет тармагын сиз аябай жакшы түшүнөсүз. Өзүңүздүн да мына немеңиз бар. Өзүңүз да көзүңүз менен көрүп атасыз. Адаган Кипсанбаевичке келип аткан колдоочуларды мындай кандай көз карашта көрүп атасыз? Мен башка талапкерлердин деле жолугушууларын көрүп атасыз. 4-күн бир күн катышпай калдым. 4-жолу катышып жатам. Абдан активдүү кече күнү мисалы үчүн Ош шаарында, Арабанда жана Кара сууда болду. Абдан активдүү адамдар көп катышты. Андан сырткары интернет тармагында айта турган болсок, мен өзүмдүн
görüşçülerimizin komentariylerine karaganda koğumda eldin içinde kandaydır bir bizdin sürüyöndep kele жатқан Adakan Kimsanbay Madımarov'un kızıkçılığına жооп бере турган адамдарда өзгөрүү пайда болгондой тескери пикирлер жок. Биздин колдоочуларыбыз күндөн күнгө көбөйүп жаткандыктары ушул социалдык сеттерден көрүнүп жатат. Кече күнү менин бир каналымда Кара Сууда 15 миңдей адам көрдү. Бардыгы жакшы пикирлерди билгизди. Эгерде ишенбесеңиздер өзүңүздөр ошо менин Десинтүү каналымда көрсөңүздөр болот. Жакшы жылыштар бар. Үмүтүңүздөр үзүлбөсүн, ишеничиңиздер абдан күчтүү болсун. Биз жеңебиз. Рахмат. Рахмат. Çeksiz kandırdır bir Bölüşüңүздөр. жақсы сандардың бірі. Білем Құдай ошондой кылып, элдердин жүрөгүнө салып, эртеңки келечек үчүн деп, эртең ушу 8 деген санды колдоп берсеңиздер, мен ойлойм мамлекетте өзгөрүү болот. Өзгөрүү мыйзамдуу болот. Ошон үчүн бул жерге адамдын аз келгенден, көп келгенден эмес. Эгер ар бириңиздер жүздөн адамга эртеге жеткизсеңиздер, бул өтө чоң электорат болот. Сиздер дайыма колдоп келгенсиздер, азыр дагы колдойсуздар деп ишенемин.